Madina шаарынын эшигин исламиятка ачкан Мусаб бин Умайр. Бүгүнкү каарманыбыз Мадинанын эшигин исламиятка ачып, миңдеген адамдардын жок атүгүл себеп болуу кылган кабары бар эрежеси боюнча миллиондогон адамдын ыйманга келүүсүнө себеп болгон. Ал ошондо Аллахым, ыхласымды арттыр, мени ыхластуу болууда тереңдештир деп дуа кылган экен. Анткени чын ыхластан чыккан сөз гана таасирин берери бышык. Мен да бүгүн ошол дуа менен Аллахым, сөздөрүмдү жүрөктөн чыгарда жүрөккө жеткир. Ыхластуулугумду арттыр жана таасирин берсин деп баштагым келип турат. Иншалла. Ушул өрнөктүү жашоону сүйлөшкөндөн кийин Аллах ыраазычылыгы жолунда үйүбүздөн чыга албай чайналгандардан болбойбуз. Жылуу төшөгүбүздөн тура албай комфорт аймагыбызды кыя албай эзилгендерден болбойбуз. Анткени Мусаб бин Умайр дүйнөнүн бүткүл шаан шөкөтүнөн кечип, бир ислам баатырын жаратуунун үлгүсүн бизге көрсөтүп берген. Меккеде Мусабтан да келишимдүү, саркеч жана жарашыктуу кийинген эч ким жок болчу ошондо. Чачтары тармал-тармал, ирети менен таралган нагыз жигиттин гүлү болчу Мусаб. Бул биздин оюбуз эмес, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ага берген баасы. Периштелер суктанган жигит болуу, алгачкы мухажир болуу, алгачкы мугалим болуу, бул Мусаб бин Умайр болуу. Кызык, деги Мусаб бин Умайр болуу кандай болуусу мүмкүн? Чындап эле Мусаб бин Умайр аябай келишимдүү, нурдуу жигит болгон. Өзүн ушунчалык таза жана тыкан алып жүргөндүгүнөн, жада калса чачынын да туура эмес таралып калгандыгын көрүшчү эмес. Анын канчалык сулуу болгондугун сиздерге бир сөз менен айтсам жетиштүү болот. Азирети Мусаб сүйкүмдүүлөрдүн эң сүйкүмдүүсү аталган Аллах элчисине аябай окшоп кетет болчу. Өлүмү да мына ошондон улам болгон. Мусаб Меккенин эң бардар урууларынан бири саналган Абдуддар уруусунан болгон. Бул уруунун түбү 4-чү муунга барып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын уруусу менен биригет. Балким Азирети Мусабка пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сулуулугу ошол жактан жуккандыр, ким билсин. Бир туугандарынын ичинен эң келишимдүүсү Мусаб болгондугунан улам, ата-энеси аны дагы да сулуулаштыруу үчүн эч кандай чыгымдан аянышчу эмес. Кийген кийиминен тартып бут кийимине чейин жада калса колдонгон атыры да Меккеде табылгыс эле. Мусаб колдонгон атырларын, кийген кийимдеринин баарын атайын буйртма менен чет жактан алдырчу. Ал колдонгон атырды Меккеде колдонгон экинчи киши табылчу эмес. Ошол себептен адамдар аны жытынан эле таанып билишчү. Буларды баса белгилеп айтуудан максатыбыз Азирети Мусабтын эмнелерден кечип исламиятка келгендигин сиздерге билдиргибиз, түшүндүргүбүз келди. Ары ак сөөк, ары бай, анан калса келишимдүү, жигиттин гүлү. Көчөдөн өтүп бара жатканда жаш кыздар жүз аарчуларын булгалай анын көңүлүн бурдурууга ашыгышчу экен. Бирок ошондой баткактын ичинде да Азирети Мусаб Мариямча, Юсуфча зынаадан алыс жашаган. Аллахтын аяты бар: тазаларга тазалар деген. Мына ошондон болсо керек, күн келип Аллах аны тазалардын эң тазасы болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен жолун кесилиштирип, ага дос кылды. Кандай суктанаарлык жашоонун ээси болгон. Кийимдери жакут, алмаздар менен кооздолуп, көз уялткан жашоосу бар эле. Меккенин сыртында байлардын балдары менен биргеликте аттарын төөлөрүн жарыштыруу адаты болгон. Азыркы миллиардерлердин балдарынын Феррарилерин жарыштырганы сыяктуу. Же болбосо чөлдүн ичинде жол тандабастар менен сафарилерди уюштургандай. Күндөрдүн биринде ошол жалтыр-жултур жашоосунун ичинде көңүл ачып жүрүшкөндө досторунун арасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу тема ачылып, жамандаша сөз кыла башташты. Эмне дейт? Путтардан кудай болбойт имиш. Алсыз путтарга сыйынылбайт имиш. Аллах бир имиш деген өңдүү бир канча сандырак сөздөрдү сүйлөштү. Жора жолдошторунун кээбин эрксизден угуп олтурган Мусаб терең ойлорго жетеленди. Достору пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөздөрүн талкуулап, ага кара көз сүйкөп жатышкан. Мусаб болсо өз ичинде ошол сөздөрдүн ичинен акыйкатын сууруп чыгып, маанисин чагып, досторунун караңгы пикирине жетеленген жок. Анткени ошол шаан шөкөттүү жашоонун ичинде да кандайдыр бир кемтикти, жетишпегендикти, сыгылууну сезип жүргөн. Бул ойлор анын утурумдук жыргалчылыктарынан сыйрып, акыйкат издөөгө багыттады. Мындан кийин ал түнкү оюндарга барбай турган болду. Же өзү жалгыз бөлмөсүнө камалат, же жалгыз өзү көчөлөрдү айланууну туура көрөт. Бир күнү таң азандан Меккенин көчөлөрүн айланчыктап жүргөндө жаңыдан мусулман болгон Хаббаб бин Арат аны алыстан көрө калып, Аллахка жалбара баштады.
темирин кызытып жаткан Хаббабдын жүрөгү да өрттөнүп жаткан. Ал кана эми Мусап менен сүйлөшүп калганымда, балким анын хидаятка келүүсүнө себеп болот элем, деди ичинен. Ушундай ойлордун ичинде өрттөнүп жүрөгү жоошкундай дуа менен жалбарып жатып, байкабастан темирдин кызуу тарабын кармап алат. Мусап бул абалга абдан таңыркай карап, колуң күйбөй элеби дегенде, Азирети Хаббаб колу менен чоктой кызыган темирди кармап тургандыгын байкады. Ошондо Хаббаб бин Арат ушундай бир сөз айтат. Ошол сөздө Мусаптын да жүрөгү нурга толо түшөт. Жүрөгүмдү өрттөгөн жалын ушунчалык чоң дейсиң. Ичимдеги оттун куйкалап жаткандыгынын жанында колумдун күйгөнү сезилбей калды дегенде, Мусап ансайын кызга түшөт. Сени ушунчалык күйгүзгөн не болгон от? Хаббаб издеген мүмкүнчүлүгүн тапканына куштарлана, абалын төкпөй чачпай баяндай баштайт. Ааламдын жалгыз жаратуучусу болгон Аллахтан сөз ачат. Аллах элчисинен сөз ачат. Чыныгы сүйүүнү деңизинен ооз ачат. Ыйман нуру менен Мусаптын дүйнөсүн жаратып, акыреттен түбөлүктүүлүктөн ооз ачат. Мусапта хидаят булагынан жүрөгүн кандыра ичет. Дароо Дарул Аркамга чуркап жөнөйт Мусап. Ал үйдө Расулуллах менен таанышат жана чыныгы сүйүүгө кабылат. Сүйүү десе биздин тилде бир гана кыз жигиттин ортосундагы махабатты түшүнөбүз. Болбосо сүйүүнүн бир канча түрлөрү бар. Аллахты сүйүү башка, пайгамбарды сүйүү башка, баласын сүйүү, мекенин сүйүү башка, жубайын сүйүү таптакыр башка. Ар биринин ар башка сезим менен сүйөөрүбүздү айтат Фатима разияллаху анха энебиз. Аялды напсыбыз менен, балдарыбызды мээримибиз менен, пайгамбарыбызды жүрөгүбүз менен, Аллахты акыл рухубуз менен сүйөбүз деп. Мусаб бин Умайр да жүрөгүнүн, акылынын, рухунун сүйүүсүн тапкан эле. Мындай сүйүү ар кимге эле насип боло бербейт. Бул сүйүүнү Мусаб боло албагандар да түшүнө албайт. Ушул жерде Мусабты исламиятка жетелеген Хаббаб бин Арат бир сабак берди жалпыбызга. Азирети Хаббабтай акыйкатты Мусаптарга жеткире билүү үчүн кээде чокту кармоону талап кылат. Ансыз деле ошондойго. Акыр заманда динди кармануу колуңда кызыган чокту кармаган сыяктуу деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабар берген эмес беле. Биз да бүгүн оорлугуна карабай динибизди кармансак, ким билет, кимдер гана динге кирбейт эле. Туура, кээде сени паска урушат, кээде көңүлүңдү орутушат, кээде материалдык жетишсиздиктерди тартасың. Арамдан сактанамын деп кыйналасың. Анткени бул жаксага бейиш эмес, бул жак дүйнө. Эсиңде болсун. Бейиш арзан эмес, тозок дагы бекер эмес, деген устат. Ушундайча кыйынчылыктын артында жыргалчылыктар бар. Болгондо да чексиз жыргалчылык. Болгону башта бул жыргалчылыктын азабын тартуу абзел. Мусапта Аркамдын үйүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бутунун жанында отуруп, мага исламиятты үйрөт дегенден баштап азаптын ичине түшкөн эле. Кыйноонун так ортосуна алынган. Апасынын көрөөр көзү бар үмүтү болгондугуна карабай, мусулман болгондон кийин кишенделип камчынында азаптында миң түрлөрүн тарткан. Акыйкат ойлордон алыс болгон апасы баласын таптакыр түшүнө алган жок. Башында уккан кулагына ишенген да эмес. Менин балам кандайча? Кантип менин балам каяктагы кедей кембагал кишилер менен бир катарда жүрүп калат? Кандайча кулдар менен бирге отурат деп нес боло түштү апасы. Баласын мурунку абалына кайтаруу үчүн апасы эмнени гана кылган жок. Акчасынын күчүнө таянып, баарысын жасап көрдү. Азирети Али разияллаху анху риваят кылат. Күндөрдүн биринде Меккенин көчөлөрүнөн узактан Мусаптын келе жатканын көрдүк. Бирок ал биз тааныган Мусапка окшошпой турду. Чачы иретсиз, кийими тытылган абалда эле. Баскан жолдорундагы баардык терезелерди ачтырган, кыздарды шыкылактатып караттырган мурунку Мусап эмес эле ал. Ошол окуяны Аллах элчиси да көрөт. Мусап жетип келгенге чейин Расулуллах ыйлай баштайт. Ушул жаш жигитти көрүп жатасыңарбы? Бул жигит ата-энесинин сүйүктүү уулу болчу. Ал Меккеде кезип жүргөндө баары анын жеп ичкенине, кийгенине, себинген атыр жыттарына суктанышчу. Эми минтип Аллах анын элчисине болгон сүйүү анын жүрөгүндө баарысын сүрүп чыгарды. Ошол жигит бүгүн ошол сүйүүнүн конун төлөп жатат деп айтат. Күндөп түндөп созулган кыйноолордо Мусап бир гана ахад, жалгыздык, Аллах жалгыз деген сөздөн башка эч бир сөз айткан жок. Ооба, Аллах жалгыз. Ааламдын эң чоң акыйкаты мына ушул. Жашай турчу болсоң ушул үчүн жаша. Өлө турчу болсоң ушул үчүн өл. Кыйноолордун пайда бербестигин, Мусаптын дининен кайтпастыгын түшүнүп жетишкенде гана айла жок коюп жиберишти. Же байлыкты, же Мухаммедти танда деп сунуштаган эле апасы. Эч ойлонбостон Мухаммад деди Мусап. Өмүрү боюнча ушул сөздү айтып, ар мүмкүнчүлүктө ушул акыйкатты айтууга тырышчу. Энеден, бир туугандан, байлыктан кечти. Кези келгенде туулуп өскөн жеринен да ажырады.
Кысымдар көбөйгөндө Аллах элчиси саллаллаху алейхи вассалам аны 14 киши менен бирге Хабашистанга жөнөттү. 3 ай өтүп, туура эмес кабардын айынан кайра келишти. Азирети Мусабтардын Хабашистандан кайтканын уккан апасы чоң баласын Мусабтан кабар алып келүү үчүн жөнөттү. Оюнда кыйынчылыктар Мусабты эсине келтирип өкүндүргөндүр, өзгөрткөндүр деген үмүт болгон. Ошондо агасы Мусаб жөнүндө апасына «Мусаб ошол бойдон, эч өзгөрбөптүр» деп келди. Мынакей истикамат, мына акыйкат жолунан тайбастык, мына өзгөрбөстүк, мына даана эркектик. Бүгүн бир аялдын наазы менен тонун тескери кийгендер, баласынын ыйыншылты болуп мечит медреседен качкандар жок бекен, бар. Мына ошолорго Куран аяттары айтат. Силер балдарыңар жана мал дүниеңөр ал азгырык сыноо эле. Аллахтын алдында улуу сыйлыктар бар. Алыңардын жетишинче Аллахтан коркула, кулак салгыла, моюн сунгула жана кайрымдуулук кылгыла. Ким өз жанын сараңдыктан куткарса, алардын ийгиликке жеткени. Ооба, Аллахтын ыраазычылыгы жан күйөрлүктү, жигердүүлүктү талап кылат. Динге кызмат кылуу үчүн бутка турууну, дүйнөнү тургузуп алууну күтпөңүз. Бүгүн кичинекей нерсесин Аллах жолунда бере албаган кийин чоң нерсесин кантип берсин. Аллахтын бизге берген убактысын, байлыгын, ден соолугун Аллах жолунда бөлүшүүнү билбей жатсак, анда бизден Мусабтар чыкпайт. Аллахтын бергенин кайра Аллахтын жолуна сарптоо жаатында Азирети Мусаб бизге чоң үлгүлөрдү көрсөтөт. Ал дин үчүн, Аллах ыраазычылык үчүн жолунда кайсы бир комфорт аймакка камалып алган жок. Аллахтын атын ааламга жайуу үчүн өмүрүндө 4 хижратты сыйдырган көч баатыры. 2 жолу Хабашистанга, 2 жолу Мадинага көчкөн. Туура эмес кабардан улам Меккеге келишкенден 1 жыл өтүп, кайрадан Хабашистанга хижрат жолу ачылды. Бул азапка да кадам шилтей жалтанбастан жолго чыкты. Бир канча убакыттан кийин кайра кайтып келип, чыныгы хижрат үчүн Ясрибти Мадинага өзгөртүүгө жалгыз өзү аттанып кетмек. Аллах элчиси Таифти исламга журт кылуу дуасы менен барганда, ал жакта куттуу пайгамбарыбызды таш бараңга алышты. Туура шагы сынып кайтты, бирок токтоп калуу болгон жок. Бул жолкусунда Меккеге ажылык жана соода максаты менен келген урууларды бир-бирден кадырып Аллахтын динин айтып жүрдү. Расулуллах чарчоо эмне экендигин билген эмес. Ал ар бир чатырга кирип, динге чакырык таштап, үгүттөө иштерин улантып жүргөн. Тозоктук абасы Абу-Лахаб аркасынан ташыргытып, бут тосуудан токтоп калбады. Бирок Аллах элчисин да токтото албады. Эч кимдин көңүлүн сындырбастан, абасына да бир нерсе дебестен бир гана үммөтүм, мүдөм, максатым деп жатты. Абасы ар барган жеринде сөзүн бөлүп, бул жээним айнып калган, бул деген келесоо жалган айтат деп астагфирулла акарат кылат эле. Тилиң өчкүр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйдүрүп ээрчиген эч ким болбой жатты. Бир түндө 16 чатырга барды, бирок бир натыйжага жете алган жок. Акыр аягында Акаба деп аталган жерде Асад бин Зурара атындагы Мадиналык жаш жигит менен 5 досу динди кабыл кылышты, мусулман болушту. Мына ошентип үмүттөр өчкөнү калган учурда Акабада исламдын нуру кайрадан жаркырай түштү. Асад Мадинадагы үйүн Акрамдын үйү сыяктуу ислам уясы кылды. Анан 1 жылдан кийин 12 киши менен Акабага бият кылууга, ант ичүүгө келишти. Кайтаарда Расулуллахтан бир мугалим сурашты. Я Расулаллах, бизге Куран үйрөтүп, иман боло турган бирөөнү берсеңиз дешкенде, Аллах элчиси бул куттуу кызматка эч ойлонбостон Мусабты милдеттендирди. Адамдарды танууда жана аларды баалоодо Расулуллахтан өтөөрү жоктугу бышык. Кимге кандай мамиле кылышты, кимге кандай милдет беришти аябай жакшы билген. Бир гана Мусаб сыяктуу бир жигит гана Ясриб сыяктуу караңгы жерде Мадина кылып нурданта алмак. Жумшак тили, ыхластуу ниети менен элдин тилин таап, жүрөктөрүнө хидаят уругун чача алмак. Мусаб бин Умайр да эч ойлонбостон чын ыхлас менен жолго аттанды. Азирети Асад Мусаб бин Умайрга Мадинанын ошондогу аты менен Ясриптин 2 раиси, башка айтканда жетекчиси бар. Саад бин Муаз жана Усайр бин Худайр. Бул экөө исламга киришчү болсо, бүткүл Мадина исламга кирет деди. Мусаб исламиятты жеткирүү ишин баштады. Толкунсумал жайылып жатты ислам. Мындан кыжалат ойго кабылган Саад бин Муаз Азирети Мусабты өлтүрүү үчүн кылычын көтөрүп келди. Кылычын Азирети Мусабтын кекиртегине таягып, "Тез жогол, болбосо сени өлтүрөмүн. Меккени башаламан кылганыңардай бул жакты дагы башаламан кылайын деп атасыңарбы?" деп айтты. Мусаб "Бир жолу" деди. "Бир жолу мени ук.
балким сенин пайдаңа жарай турчу бир сөз айтамын. Эгер жакпаса